Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына бүткүл дүйнө түшкөн апат биздин өлкөбүзгө келип, элибизди оор сыноого туш кылып турган убак. Кыргыз эли мындан дагы оор сыноодон өткөн убагында ушул сыноону биз ынтымак менен, биримдик менен, тартип менен гана жеңишибиз керек. Бул көрүнбөгөн жоо. Муну жеңүүнүн жолу ушул ынтымак менен биримдик гана. Ошондуктан мына азыр балдар ушул өздөрү уюштуруп, кайрат энем элден элге деген ушул демилге менен чыгышып, бул демилгени кайрымдуу бол фонду колдоп, андан башка ушу демилгени жаштар колдоп чыгып атат. Бул эң бүгүнкү күндөгү керектүү демилгелердин бири. Бул жогору жактан эмес, элдин ичинен, ылдыйдан чыккан демилге. Ушул оор шартта бүгүнкү күндө ушул аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, ушул шартта жумушсуз калып, күнүмдүк оокаттап жүргөн үй-бүлөлөргө кичине болсо дагы жардам берүү боюнча элдин демилгеси бул колдоого татырлык. Мен ойлойм, мындан дагы чоң биримдикте биз ушул жалпыбыз кошулуп, мен да ушул демилгени колдойм. Элибизге жардам беришибиз керек. Мен ойлойм, дагы бир жолу айтып кетем. Сабырдуулук керек бизге. Бул оору биз жеңип чыгабыз сөзсүз.